Азыр болсо бийчи максат ырчы болуп кетти. Кырчын жайлоосуна келип көрдүңүздөр, азыр талантына күбө болдуңуздар. Эми Макс кимге кезек берет болду экен? Анда мен сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен дал ушул ыйык сахнага эстрадабыздын эң көрүнүктүү чайма Айпери Кулбаева. Ыйык сахнабы же бийик сахнабы? Кана жаштар Кана анда кезек Айпери Кулбаевада. Айпери Кулбаева ыйык сахнага чыгып кетти азыр. Өзүңүздөр көргөндөй биздин кырчын жайлообуз абдан сулуу. Тоо таш, карагай, арчалар. Карасаңыздар суу шаркырап агып атат. Деп сүйлөгүчү эле чарчап калаттым да. Ырдайлы ошондо. Эми ата бабабыз жер деген ыйык жерде элдик ырлардан ырдабасак болбойт, Көрөрмандар бул жакта, көрөрмандар бир кол чабуулар болсун. Көрөрмандар сахнага жакыныраак келип алыңыздар, көрөрмандар. Азыр Айпери Кулбаева ырдап бермекчи. Мен деле өйдөгөнчү ырдайын дедим, максат коркпот. Эми Айпери Кулбаева кырчын жайлоосуна келип өзүнүн жаңы чыгармаларын тартуулаган атат. Жаңы эмес, элдик ырлардан, элдик ырлардан. Саройдун гана салкын айтоосунан сагызган анаң учат эйзоосунан санамаганаң алыбай издесем кантейин таба албай койдум. Экинчи голостал. Тордуна